Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Таякты колуң алып, бүт жамаатты чогултуп, бир тууганың Аарун менен алардын көз алдында аска кайт. Ошондо ал өзүнөн суу чыгарып берет. Ошентип сен аскадан суу чыгарып, жамаатка да, анын малдарына да суу ичиресиң." Муса Теңирдин буйругу боюнча Теңирдин алдындагы таягын алды. Анан Муса менен Аарун элди асканын жанына чогултушту. Ошондо Муса аларга мындай деди: "Кулак салгыла, баш ийбесел, ушул аскадан силерге суу чыгарып берелиби?" Анан Муса колун көтөрүп, таягы менен асканы эки чапты эле шаркырап суу агып чыкты. Ошондо жамаат да, алардын малы да суу ичти. Ошондо Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Мага ишенбей, Исраил уулдарынын көз алдында менин ыйыктыгымды көрсөтпөгөндүгүңөр үчүн мен берип жаткан жерге бул элди силер алып кирбейсиңер. Бул Мериба суусу. Бул суунун жанында Исраил уулдары Теңир менен араздашып кеткен. Ошондо Теңир аларга өзүнүн ыйыктыгын көрсөткөн." Муса Кадештен Эдом падышасына мындай деп айттырганы элчилерди жиберди: "Сенин бир тууганың Исраил мындай дейт: Сен биздин башыбызга түшкөн кыйынчылыктардын баарын билесиң. Биздин ата-бабаларыбыз Мисир жерине көчүп барышкан. Ошондуктан биз ал жерде көп убакыт жашадык. Мисирликтер бизге жана биздин ата-бабаларыбызга жаман мамиле кылышты. Ошондо биз Теңирди чакырдык. Ал үнүбүздү угуп, периштесин жиберип, бизди Мисирден алып чыкты. Азыр биз сенин чек араңда жайгашкан Кадеш деген шаарда турабыз. Бизге сенин жериң аркылуу өтүүгө уруксаат эт. Биз айдоолор менен жүзүмзарларды аралап өтпөйбүз. Сенин кудуктарыңдан да суу ичпейбиз. Падышанын жолу менен өтөбүз. Сенин чек араңдан өтүп кеткенче оңго да, солго да кыйшайбайбыз." Бирок Эдом ага мындай деди: "Менин жерим аркылуу өтпө. Болбосо мен сага каршы кылыч менен чыгам." Ошондо Исраил уулдары ага мындай дешти: "Биз чоң жол менен өтөбүз. Эгерде сенин кудугуңдан суу ичсек же малыбыз ичсе акысын төлөп беребиз. Жериңди бутубуз менен гана басып өтөбүз. Ал эч нерсеге турбайт." Бирок ал өтпөйсүңөр деди. Анан Эдом Исраилга көп сандаган эли менен күч кубаттуу колу менен каршы чыкты. Ошентип Эдом Исраил элине өз жеринен өткөнгө макул болбой койду. Исраил эли болсо андан четтеп кетти.